Саламатсыздарбы? Эфирдик берүүлөрдү сайттардан алган кабарлар менен тааныштырган интернет-ньюс маалымат программасы улантат. Студияда Гүлзада Төрөбекова. Бакиев чыгарбай келген Батукаевди Атамбаев канча акчага чыгарган? Убагында Крим төбөл Азиз Батукаевдин түрмөдөн бир эле күндө соттун чечими менен бошотулуп, ошол эле күнү Манас аэропортунан жеке самолету менен Чеченстанга учуп кеткени кызуу талкууга түшкөн эле. Андан бери 6 жыл убакыт өттү. Ошол 2013-жылы өлкө башында Алмазбек Атамбаев турган. Анан Батукаевдин эркиндикке чыгарылып, ошол эле күнү өлкө сыртына чыгып кеткенин Атамбаев бир кейип да койгон эмес. Анын түрмөдөн бошотулушу, соттун кандай чечим чыгарары, кайсыл күнү чыгарары баары алдын ала сүйлөшүлүп, макулдашылганы да белгилүү. Анан соттун чечими чыга электе эле аны аэропортто жеке самолету күтүп турган. Мына ушул окуя тууралуу убагында Ата Мекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев катуу айткан эле. Түрмөдө өлүп калбасын деп чыгардык дейт. Ал түрмөдө колунан келишинче дарыланышы керек. Өлсө айла жок, Кудай алып кетти. Эмне, биз өлбөй атабызбы? Азиз Батукаев кылмышкер. Анын жасаган кылмышы өтө оор. Адамдарды өлтүрүп, түрмөдө тынымсыз бунттарды чыгарып, кылмыш кылып келген. Эмне үчүн 2 айдан кийин адамдарын жөнөтүп, мыйзамсыз жыйынтык чыгарганына карабай, кол астындагыларды түртмөлөп заставить этти деп айта алам мен. Сотко берсе, сотко берсин деген ал. Демек, убагында Бакиевден да суранышканда ал Батукаевди бошоткон эмес. Себеби аны бошотуу мамлекеттин кадыр-баркына көлөкө түшө турганын билген. Ал эми Атамбаев болсо акчанын азгырыгына кирип, аны бошотуп жатат. Ошондо биз ашаны ким деп айтабыз? Деги ал ушул күнөөсүн мойнуна алат болду экен жигит болсо. Тигиге да буга да макул. Биринчи вице-премьер-министр Кубатбек Боронов өкмөт уран кенин казууга биротоло тыюу салууга багытталган мыйзам долбоорун колдой турганын айтты. Буга деле инвесторлор салган каражат эмне болот? Аларды дагы эске алышы керек дегенди премьер-министр Эко каңкуулап жатышкан. Элдин каршылыгын керген президент уран казууга тыюу салуу керектиги тууралуу пикирин билдирген соң, Боронов дагы тоту кушчасынан баш ийкөөгө аргасыз болду окшойт. Негизи өзүнүн көз карашы, пикири жок атка минер бийликтин бийик сересине чыгып алышып, анан жалтактап, мурдунан чүрүктөлгөн абалда кайда жетелесе ошол тарапка чуркап жүрө беришет. Кыргызстандан чыгып кеткен жарандардын саны көбөйүүдө. Кыргызстандан кетип жаткандардын саны келгендердин санына караганда көп. Бул тууралуу Улуттук статистикалык комитети билдирет. Маалым болгондой, былтыр өлкөдөн 7 миллион ашуун адам туруктуу жашоого чыгып кеткен. Ал эми Кыргызстанга биротоло отурукташуу үчүн келгендердин саны 2000ге бир аз жеткен жок. Ушу менен айырмачылык 4 эсе болууда. Эң эле көп Казакстан жана Россияга кетишүүдө. Бул жагынан региондор боюнча биринчилик Чүй облусунда. Депутат Махабат Мавлияновага тоокта өзүн канаттуу сезип көкөлөп учкусу келеби? Махабат Ергешевна, сиз учурда транспорт, коммуникациялар, архитектура жана курулуш комитетин жетектеп жатасыз. Бирок сизге эл өкүлдөрүнүн да, аппаратта сиздин тармакка жооптуу кызматкерлердин да иштери чыкпай турганы көптөн бери айтылып келет. Демек, сиз иштин көзүн билбей, өзүңүздү да, элди дагы жүтөтүп жатасыз да, туурабы? Адистер айрым иш кагаздар боюнча мыйзамга тууралап жазуу керектигин айтышса, сиз мен айткандан кийин болот, мынтип жазып койсо эмне болмок эле деген өзүн билемди кылаарыңыз аңыз болууда. Өзүңүз билбей, же билгендин тилин албаганыңыз сиздин кыйындыгыңызды билгизеби, же сабатсыздыгыңызды туюнтабы? Тоокта өзүн канаттуу сезип көкөлөп учкусу келет демекчи, комитеттин ишин эптей албай жатып. Кыргызстандын тарыхында аялдардан премьер-министр боло элек. Мен баарын түшүнүп калдым. Министрлер кабинетин башкарат элем деген дымагыңызды президентке чейин айтырып жатканыңыз ыраспы? Мындай асманды чапчыган амбиция кайдан чыкты? Тамашабы, же акчаң болсо Кыргызстанда баарына жетсе болот дегенди туу тутуп жатасызбы? Кеткин келбейт. Японияда эң узун селкинчек орнотулду. Япониянын Китакюсу шаарында дүйнөдөгү эң узун селкинчек орнотулуп, Гиннестин рекорддор китебине катталды. Эң узун селкинчек Хибиканада оюн зоок паркынан орун алган. Анын узундугу 163 метрди түзүп, тегерек формада коюлган. Ал жерде бир убакта 100 киши селкинчек тебе алат. Шаар бийлиги бул долбоорду ишке ашыруу үчүн $1 миллион бөлүп берген. Баса, Канадада болсо жүрөктү түшүргөн аттракцион курулду. Көрүп көрбөйсүзбү? Дүйнө эли Кремльге чогулганда жандуу үн менен өткөн концерт 3 саатка созулду. Ырчык Димаш Кудайбергенов Кремльде жеке концертин берди. Видео жазылма музыканттын YouTube каналына жарыяланды. Концерт 22 мартта өтүп, ага катышуу үчүн дүйнөнүн 56 мамлекетинен күйөрмандар келген. Димаш түрдүү тилде ырдап, Даулет Керейдин коруглуу гүлсүн чертип берди.
Спутник Қазақстанын жазганына караганда Өрчи кийинки концертин 29-июнь күнү Нур-Султанда берет. Мына ушундай кабарлар менен эфирдик берүүлөрдү жыйынтыктайбыз. Эскерте кетсек, жогоруда кеткен маалыматтардын маани-маңызынан Нур телеканалы жоопту эмес. Студияда Гүлзада Төрөбек болдум. Кайрадан эфир аркылуу көрүшкөнчө саламатта туруңуздар.